Hormatly Kırgız elim, menin duay salamım negizinden 120 deputatlar karşılanıp, anın arasında 20'sı elita dep aytsam bolat, mындай чындыгында el üçün, meken üçün kүйгөн insanlar dep aytsam жаңылбайсың. Жана булар күндө ар бир заседанияларда өздөрүн жеп жатканын актап жеп атат. Калган 100-ü көпчүлүгү койлор дейт. Мен мындай бакма өрдөктөр же болбосо бакма балыктар дейт элем. Өрдөк балык да керегинде как деп коет, анан кереги жогунда ниже траве кылып жата беришет да. Эми азыр мынау азыркы күндөрдө Атамбаевдин кол тийбестигин алуу боюнча Каныбек Капашевдин айтымына караганда 8 процедура бар экен. Ошо экс-президенттин кол тийбестигин алыш үчүн 8 процедура бар экен. Муну мен эсептеп кетпейин. Аны өзүңөр жакшы билесиң. Мен просто эмне үчүн 8 ошого жооп берип коеюн. 8 деген сөз процедуралар өтө татаалдашып турганда атайын. Эмне үчүн? Себеп дегенде, эгерде мен кылмыш кылсам, мисалы, жөнөкөй бир жаранда ошо кагазда эмне деп жазылган болсо, ошо менен шарт соттоп, камап, даже алдын ала эле СИЗОго отургузуп коет. Себеп дегенде бул эч нерсе турбайт да алар үчүнчү. Бирок ошондо миллиондогон жеп, ошо мамлекеттик бүт мыйзамда, укук коргоо системасында иштеген адам, то есть керектүү адистерди колдонуп, бийликти өзү каалагандай калчаган, мындай айтканда монстр адамды, ушундай процедурасы көп нерселер менен, еще не факт, ошо 8 процедуранын акыры кандай жыйынтык менен бүтөт. Положительныйбы же отрицательныйбы? Ну, скорее всего, отрицательный, потому что Атамбаев же болбосо Атамбаевго окшогондор, алар жинди эмес да, өздөрү жеп элечү. Мисалы үчүн дача суу, мисалы да. Дача суу 100, 200, 300% Атамбаевдики. Эгерде кача премьер-министрдики болгондо уже давно чыкмак. Ген прокурордуку болгондо уже давно чыкмак да. Бул айдан ачык нерсе. Эмне үчүн бул чыкпайт? Себеби дегенде Атамбаев ошол жерден 20-30%, может быть 50% жейт, калган 50-нү тийиштүү немелерге бөлүп берет. То есть ооз булганды да сүйлөй албайт, айта албайт. Билип турат, бардыгы замешанный. Ошончо мен айтайын дегеним, силер мынау Атамбаевдин кол тийбестигин алып атканда ушунчалык бир чыр болосуңар, ушунчалык бир баягы айры тозгандай тозуйсуңар, баягы Карамушкини бир жагынан, Караматорозова экинчи жагынан, короче, ушундай Бакыт Төрөбаев бар го, Төрөбаев айнанайын. Эркек болгону мененчи вообще мамина сынок да булчу. Бул бала бийликке келбей эле койсо болмок өзүчү. Өзүн өзү эле уят кылып, өзүн эле неме кылып атат. Эми тиги аксакалды жакшы билет элем атасын. Аябай достойный, аябай мужик болчу мындайчы. Айткан сөзүндө турган. Мен бул кишини жакшы билем да. Ну, тооба кылдым. Бакытты мындай кызтекеге эле теңеп койсоң болот да. Ошондой инсан экен. Эми, конечно, бул өзүнүн абырына коелуп. Мен айтайын дегеним, ушу депутатка жарабаган инсан да бул. Депутаттын дыысына жарабайт.
Эми ошентип Атамбаевдин айланасында ар нерсе болуп атасыңар. Көпчүлүк эл ойлоп атат, что Атамбаевдин процедурасына ушунчалык аракет кылышып атат. Өтө тосмолор көп экен, тосмо көп болсо дагы ушунчалык бир чабуул жасашып атат дейт. Жок, тосмо көп эмес. Ал жерде жемкорлор көп, табакташтар көп да. Бияка тартсаң өзүң өлөсүң, бияка тартсаң атың өлөт дегендей да. Силердин башка шансыңар жок. Атамбаев деген айтайынбы, Атамбаев деген бул бир чынар терек да. Атамбаев жыгылган болсочу, бардыгын кошо жыгыласың, мен гарантия берем. Эми бул жерде Жанар Акаев жыгылбай калат. Анан кийин Атамекендин депутаттары жыгылбай калат. Даже ошо баягы бакма депутат барго, өзү деле айтып атпайбы, Момбеков. Бул жөн эле жыгылат да. Ошон үчүн мындай өзүңөрчө эле бир цирк кылып атасыңар да, кандайдыр бир цирк жок ойлойсуңар ушунчалык. Же силер умнуйсуңарбы, же болбосо элдерди өп барасызбы, вообще таптакыр мындай өзүңөр сырттан көрбөйсүңөр да. Өзүңөр мындай сырттан аудиториядан мындай чыгып туруп, ошо экрандан өзүңөрдү көрсүңөрчү кандай болуп атат. Ушунчалык унизительный, ушунчалык пас, ушунчалык подлый, ушунчалык предатель, бириңди бириң жеңгенде ушундай турасыңар да. Менин оюмда ошо мамлекетте Атамекен гана тик турат да. Жанар Акаев, ушундай бир аз депутаттар. Калган жүзүң мисалга жүзүң же бакма өрдөксүңөр, же балыксыңар. Эмнеге келдиңер дегенде, эмнеге мындай шоу кылып атасыңар? Анан дагы Момбековдон бир эки сөз угуп калдым. Өзү негизи эле силер закондошууга окшойсуң, мыйзамдаштыр. Депутат сүйлөгөн сөзүнө жооп бербейт, кылган аракетине жооп бербейт дегендей, ушундай кылып атсаңар да бул жолу. Силер кимсиңер өзү? Силер элдин өкүлүсүңөр да. Туурабы? Элдин өкүлү болуп туруп, элдин атынан баргандан кийин ойлонуп, керектүү сөздү гана сүйлөшүңөр керек да. Анан силер дабдыра берсеңер деле жооп бербейсиңер. Естественно жооп бересиңер да. Атамбаев аңар деле жооп берет. Бул 8 процедуранын кереги жок. Буну өзүңөр эле өзүңөргө жазып алгансыңар. Мыйзамда жазылып турат да. Мыйзам бардыгына бирдей деп жазылып турбайбы? Ошол жетиштүү да. Бардыгына бирдей болгондон кийин жөнөкөй инсанды кандай камайсыңар, ушта Атамбаевди кандай камайсыңар? Особо тяжкийби же болсо менее тяжкий кандай тиешеси бар? Кылмыш кылып атпайбы? Болгондо дагы жөнөкөй инсан эмес. Президент кылмыш кылып атат. Эми мындай айтканда экс-президент мезгилинде да. Мезгилинде президент болгон да. То есть бул эгерде жөнөкөй кылмыш кылган болсо, онда двойной, тройной спрос болуш керек да. Мен таптакыр түшүнбөйм. Мындай да, мен кээде ушинтип ойлоп кетем. Баягы силер көпчүлүксүңөр да. Ушундай кыялдарыңар менен, сүйлөгөн сөздөрүңөр менен бир адамды мындай равновесиясынан чыгарып бересиңер да. Кээдечи ушу уштарыңар шыпырып туруп элечи, талчуук мененчи көтүңөргө эле шыпылдап чапкың келет да. Ушундай бир далбансыңар да, галстук тагынып отурасыңар. Депутатсыңар. Однако далбансыңар да. Не дейт орусча, не деп коет, өзүңөрдү дуракка кульчать этесиңер да. Демек силердин элге болгон оценкаңар ушул. Эми, конечно, силердин ошол жерге барып калганыңардын бирден бир себеби ошо элдин өзүнүн күнөөсү.
Буга элдер эч качан нааразы болбош керек. Мисалы үчүн мен эч качан шайлоого барган эмесмин. Барбайм дагы. Боло турган иш жөн эле боло берет. Мына Зеленский болуп атат. Мына мисалы үчүн Арменияда болуп кетти. Болгон иш жөн эле боло берет. Силер болбойсуңар. Мен силерге бир Facebook'tan бир жаздым эле да. 2000 жыл, 3000 жыл биздин историябыз бар дейсиңер да, мисалы үчүн кыргыздардын. Мен таң калам ошогочу. Эгерде 2000-3000 жыл мурун эки аял, эки эркекти ааламга келтирип койсочу, бүгүнкү күнгө чейин болбогондо 100 миллион болуш керек да. Өлүп тиги мындан сырткары эле мындай жашап кеткен 100 миллион болуш керек калп. Бирок болгон 6 миллионго эми чыгып атасыңар да. Ошондо 94 миллион кыргыз каякта? Жөнөкөй эле да, бир арифметический. 94 миллион кыргыз каякта? Себеби дегенде бириңерди бириң жейсиңер, бириңердин бириң чукуйсуңар, бириңерди бириң камайсыңар. Ошон үчүн баягындай эшекке мүйүз бербейт деп коет да. Эшекке мүйүз берсе баарын сүзүп өлтүрөт дейт. Кече эле эч кандай историясы жок. Кечээки эле Өзбекстан 32 миллион. 38 ушуну 38 миллион. Мисалы да. Кыргыздардан канча орустар кийин жаралса дагы 160 миллион. Россияда эле. Кана кыргыздар? Мен силерди жаман көргөндөн же болбосо бир жаман сөздөрдү айтайын деп аткан жокмун. Негизи эле бир мындай кыргыз жөнүндө айтып кетейин деп атам да. Мейли эми акча кылдыңар, башка кылдыңар. Мен ошол жерге 5 жылга баргандан кийин кичине бир өзүңөрдүн позицияңарды аткарып койсоңор болбойбу? Эч болбосо урушпай, бирөөлөрдү акарат кылбай. Парламент болгондон кийин, элдин өкүлү болгондон парламент сиңерде туурабы? Парламент болуп атканда силер дөдөбай эмессиңер да, туурабы? Силер эми келдиңер. Текебаев келгенде бакыт болгон эмес даже. Атасы депутат болчу. Даже Бакыттын атасынан дагы Текебаев мурун келген парламентке. Ушуну колдоп койбойсуңар. Садыр Жапаров дегенде тик турбайсыңар. Башкаларын айтпай эле коеюн эми. Анан жашыруун кылып туруп жерлерди аяка бияка өткөзгөндө тик туруп койсоңор ошондой мезгилдерде эле. Мына музду эриткенге мыйзамдуу укук берип коюңар да. Ушундай жерде тик туруп койсоңор. Анан ушундай керектүү мезгилде турбагандан кийин силер нахрен керегиңер бар дейм да. Эмнеге керегиңер бар? Андай эле президенттердин көчүгүн жалай турган болсоңор, бизнесиңерди кылып деле ошол жерден жаласаңар деле силерге тийбейт. Парламентке келип анан жалаштын кереги жок. Ошо кабинетиңерди эле жалап шеп сиз үчүн биз өлөбүз деп койсоң тийбейт сага. Эми аргасыз кыласыңар да, баягы равновесиядан чыгарасыңар да. Эми бир араңарда бир далбан бар экен. Анан өзү орусчаны жакшы билбейт, анан расмий тилде айтып коеюн дейт да, аны окуп атат. Ошо орусчаны жазып берген нерсени окуй албай атат, Сүйлөгөндө айтпай эле коеюн. Сүйлөгөндө кичине бир мейиштейт да. Андан мындан кылып мынтип сөз топтоп туруп сүйлөш керек. Алдына жазып берип атпайбы? Жазып берген сүйлөй албай атпайбы? Ошондой болуп туруп акчасы болуп
Parlamentке kelip oturuштун эмне кажети бар? Жүрөбү ошол жакта далбан болуп эле, бирөөлөрдүн көчөгүн жалап эле бизнесин кылып жүрөбүзбү? Бардыгына чычып бүттүң бар, чын айтайын да. Кыргыз элimiz Кыргызстан жөнүндө сүйлөп атканда, сөз кылып атканда уже до того низко дешет да, до того низко дейт да, ниже плинтуса дейт да. Мен айтпайын десин, бирок айттырып берип атасың да, туугандар. Ошондон көрө кетип эле албайсыңбы? Кетип эле бизнесиңи. Мен силердей бай болсомчу, мен силердей бай болсом, жөн эле өзүм тирилигим өзүм кылып эле ака деп эле кылмакмын. Эмне бар эми силерге? Макул эми бир мындай грамотный болсоңор, бир нерсени бир чече турган, бир толковый, бирдемкени бир жылдыра турган болсоңор мейли. Баягы лажа болуп атпайсыңарбы? Кайсы бирин айтайын эми? Кетип эле калгыла дей. Өзүңөр уктуңар, өзүңөр деле билесиңер, 3% рейтинг бар. Президентти жандап жүрөсүңөр да, мисалы үчүн. Атамбаев айтып атпайбы, мен айтып атам. Мен өтө кайгырам да ушундай. Неужели Кыргызга дагы ушундай башына күн түштү деп. Ошон үчүн кетип эле калгыла. Кетип эле калгыла, Кудайга шүгүр, байлыгыңар бар, ишиңер бар, жумушуңар бар. Депутаттык силерге жарашпайт, өнөнүп кетейин. Парламентария болуш үчүнчү эч болбогондо мына Ашкабактын ичинде бир нерсе болуш керек да. Андайыңар жок, сабатыңар жок. Эми может дипломуңар бардыр, ал да сатылып алынган. Бүт эле силердики анда фальшивка да. Жүрө бергиле да нарак деле бизнесиңерди кыла бергиле. Элге анча мынча жардам берип кое эле жүрө бергиле. Силердин ишиңер ошо да. Парламентте бәле барбы силерде? Бәле барбы силерде? Уялбайсыңарбы? Жанар акай балаңардай бала, көрдүңөрбү? Чоң атаңардай сүйлөйт. Ошондой начитанный болбойсуң. Бүт дабдырбайларсыңар да, мына дабдырбай, 100 дабдырбай, кетип эле калгач эми. Эмнең турайындар, кеткилечи.